Биз жаштар экстремизмге жана терроризмге каршыбыз деген уран менен бүгүн Ош шаарынын Төлөйкөн айыл аймагынын мектеп окуучулары айыл өкмөтүнүн колдоосунда акция уюштурушту. Бүгүнкү акцияга биз бардыгыбыз чын жүрөктөн катышып атабыз. Чындыгында эле Кыргызстанга коррупциянын кереги жок, экстремизмдин, терроризмдин кереги жок. Биз тынч өлкөдө өсүп өнүүнү каалайбыз, Кыргызстанга тынчтык каалайм. Мамлекеттин өнүгүүсүнө негизги жол бул тынчтык жолу. Ар бир кыргыз жараны өз жүрөгү менен өз мекенин сүйүп, аны барктаган кезде гана өнүгүү болот. Элдер арасында айыл аксакалдар, ошондой эле мамлекет башчылары жаштарга келечекке түз жол көргөзүүдө өзгөчө мааниге ээ. Коомубузду бузган экстремизмди, терроризмди, коррупцияны баарыбыз билебиз. Эч кандай айыл, эч кандай эме, мисалы үчүн Сирияга окшоп жашагыбыз келбейт. Коррупция болсо ичибизден чириткен мите курттар болгондон кийин мындан арылышыбыз керек. Учурда жаш өспүрүмдөр менен тыгыз иш алып барууда Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн жетекчилиги мектептер менен байма-бай иштешип келет. Жыйынтыгында бүгүнкүдөй акциялар уюштурулуп, мамлекеттин тынчтыгын, элдердин коопсуздугун алдын алуу демилгелери айыл өкмөт тарабынан өткөрүлүп, анын жыйынтыгы жаштарды сергек жашоого үндөп келе жатканын айтышат. Эң ыңгайлуу жолду тандап кетиш бул азыркы жаштардын өзүнүн колунда деп. Бүгүнкү өткөзүлүп жаткан акциянын негизги максаты азыркы кырдаалга байланыштуу экстремизмге, терроризмге каршы жана коррупцияны жок кылабыз деген алкакта иш алып барылып атат. Өзүңүздөр билгендей, мына дүйнө жүзүндө азыр болуп жаткан кырдаалдарды билесиздер. Телевизор аркылуу, жаңылыктардан дагы, интернет аркылуу деле бардыгы тааныш болуп атат. Сириядагы абал, Афганистандагы абалдар боюнча жана ошол жактарга интернет аркылуу же болбосо ошол акчага азгырылып жаштарыбызды жолдон чыгарып Сирияга алып кетип калган ситуацияларга ошолорду болтурбоого алдын ала иш алып баруу максатында бүгүнкү акцияны уюштуруп жатабыз. Бул иштин долбоордун башталгандыгы бул 2015-жылдан бери улуттук коопсуздук тарабынан атайын түзүлгөн долбоордун негизинде биргелешип иш алып барып атабыз. Бул жерде долбоордун максаты, иш алып баруу тартиби ар бир айылдарга өзүнчө демилге топ түзүлүп, коопсуз ордо же болбосо безопасный махалла деген алкакта иш алып барылат. Ошол жердеги айыл активдер тарабынан жана өкмөттөгүн адистери биргеликте атайын топтор түзүлүп, айыл ичинде жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана ошондой эле ички сырткы миграцияны көзөмөлдөө алдын алып, жаштар үчүн мектеп окуучулары 9-класстан жогорку класстардагы мектеп окуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана кошумча атайын сабактарды киргизүү. Биздин келечек жаштар менен эртеңки өсүп өнүгүү ар бир келечек муундун салымынын негизинде куралары бышык. Перизада Ташиева, Дарбан Алайчиев, Ош шаары.